Каны өткөсөн эч ким тааныбаса керек. Бека такси бүгүн конокто. Ошол түшүмдү аян берген. А мен чыксам эле Кэмерон өзү сыйлык тапшырып атат да. Бирок чындык. Тамашабы жачы? Жок, чын. Опыттарын алдым. Охот, ошол опыттарын бөлүшпөйсүзбү? Эң эмнени Бир нерсесин айтып кетейин. Джеймс Кэмерон мыкты режиссербу же Бека такси дегенчи. Мага ошонун жообу кызык болуп калды. Анын профессиясы режиссер эмес, Джеймс Кэмерон. Мен Кэмеронго СМС жазгам да. Мен ишенем, что ал инсан мага бир күн жооп берет. Мындай ответ берет да. 600 000 просмотр бул бир күн ичинде тим более телефонго тарткан кино бул вообще мощно да. Кино тет. Кайсыл жер десем, Оскар булга берилмек негизичи. Мен айтып атпайм, түшүмдө көрдүлөр. Тасмага 25 миллиардай ашыгыраак акча кетти деп айттыңыз. Бул акчалар кайдан келди? Чал айтайын деме, Кэмерон байкем onu айтып кой. Сон зәтнеме демес, биз сразу Netflix'ке барабыз депчи. Ошол сүйлөшүүлөр кандай болуп атат? Голливуддун тасмалары биздин тасмадай болуп уровеньге чыга элек бака. Сиздин сындоочу деңгээлиге жете элекпи? Менин сындоом только Голливуддун кинолору. Ошол тартканга деле убакыт жок. Тарткан кыз деле жок болчу. Хейтериңиз дайыма көп экен. Ал хейтерлер эмес, алар менин сүйгөндөрүм. Билбейм, көбүнчө ролтон баш дейт. Бул тасмадан көрүп турсасы жок калбагыла. Этно медиа, рахмат. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Бүгүн бизге өзгөчө конок. Чындыгында мен көп айтам өзгөчө конок деп, бирок бүгүн чындыгында бизге өзгөчө конок. Бул конокту биз көптөн күткөнбүз. Көпчүлүк бизден көрөрмандарга абдан кызык болду. Анткени бул жеке эле кино эмес, бул бир чоң каарман туурасында бүгүн сөз кылабыз. Каны өткөсөн эч ким тааныбаса керек. Бека такси бүгүн конокто. Кош келиңиз. Кош болдук. Кандайсыздар, жакшыбы? Жакшы. Буга чейин блогер болдуңуз, таксист болдуңуз, эми ушинтип поезд менен кино тармагына аттанып келдиңиз. Кош келдиңиз. Кош болдук. Бул ошол түшүмдү аян берген. Башка подкастта да айтып кеттим муну. Стористерге да чыкты. Мен уктуп аткам. Ак костюм кийип отурмун. Бул чындык. Анан жана сахна бар го, сахнада эле Том Круз, анан Брэд Питт экөө чыгып атат. Анан тиги экөөнү болбойсуң деп, мен ыйлагансып турам, анан сен чык дедит да. Мен чыксам эле Кэмерон өзү сыйлык тапшырып атат да. Карасам эле ойлон деп жазылып турат. Ойгонуп кеттим. Бирок чындык. Тамашабы жачы? Жок, чын. Точно. Бул чындык. Баягында подкастта айткам ушунчу, аябай чындык. Түш эми алмаша берет го. Ошол карасам элдер аябай кол чабышып эметип атышат. Ошондой болгон. Баракелде. Анан мен жана Джеймс Кэмерон кинолорун жанагындай кылып ачып баштадым. Бул кандай режиссер болуп экен депчи. Аны мурда тааныбасаңыз кантип Джеймс Кэмерон экенин билдиңиз? Жок, мурдатан бери фанат болуп эметчи. Мурун таанычыңыз. Кэмерон эми ал. Жок, мен айтпайм, мен кинолорун кийин ачтым десе, андан кийин тааныдым. Жок, эми илгери 1-2 киносун эле билчик да. Титаник анан эметипчи. Анан изилдеп киного киргенден уже изилдеп баштайт экенсиң. Бул ойлон тасманы тартып атканда мен Кэмеронду аябай көп изледим. Анан биздин мыкты режиссерибиз бар, Руслан байке. Руслан байке, Азамат Арыков байкелерибиздерди аябай изилдедим да. Булар кандай эметишкен, кандай ходдор менен тартышкан, кандай ойлонушкан депчи. Анан көп нерселерин үйрөнүп, мындай эски видеолорун ачып, тарыхтарын изилдедим да. Анан опыттарын алдым. Ошол опыттарын бөлүшпөйсүзбү? Эң эмнени бир нерсесин айтып кетейин. Руслан байке кечирип коюңуз. Мындай жерлерин байкадым. Көбү мага Инстаграмга жазып бөлүштү ушундайларын. Бизде ойлон тасмасында бир моменти бар, что эркекпиз да. Эркек болгондо жана акча тапканда уже көп калабыз. Барыбыз бул моюнга алыш керек. Бир аз анчабыз, көп калабыз. Анан үйдө аялга мамиле кылганды унутуп калабыз да. Бирок мен кинодо ошол жерде бала кумарга берилип, анан уже типа мен любой кызды сатып алам, любой аялды сатып алам дегенге чейин барып калат да. Ошол кинодочу. Анан уже аялдын бетине акча чачып,
эметкенде уже аял кетет, анан башка ушундай темалар болот. Анан ошол жерде аялдын кайгылуу моментинде ошо күйөөсүнө мен сизге кайра барбайм деген моментти кайгылуу айтыш керек эле да. Анан мен ошол жерде музыканы коюп, Улук Айылчиев биздин продюсер бар, ал деле ушул нерсени кылалы деп наушникти салып, музыканы коюп, анан тигини сүйлөп атканын иле алабыз деп көрүп атып, чынында команда көзүнө жаш алган да. А бул техниканы биздин мыкты режиссерлор да ушул техниканы анча-мынчасы колдонот экен. Мен ошолордон опыт алып туруп, анан ушул техника менен кылдык. Ыйлаганга чейин дубль, акыры көзүдөн жаш чыгып ыйлады, болду, ушу дубль калат дедик. Ошол жерин мен ошону получается Руслан Аккудунан көрдүңөрбү? Изилдеп атып мен уктум, көрдүм. Аябай изилдедим да. Кемеронду изилдедим, башкасын изилдедим, Азамат Арыков байкебизди изилдедим. Алар кандай кылып мыкты кино чыгарып келип атышат. Анан мен диплом жок тарттым, анан изилдейин дедим. Анан көп балдар жазышты, Руслан Байке ушундай кылат негизи бека депчи. Анан деп коюп багы СМСтерди окуп коюп эсиме алып коюп жүргөм да. Анан ошол баланын аялы багы күйөөсүнө айткан арманы эми ушул жок дегенде тамак кылсак мактап койбойсуңар. Бул силер үчүн кичинекей нерсе, бирок биз үчүн чоң нерсе. Жумуштан келип бетибизден өбүп коюш деген моментинде мындай жүрөккө тийчү сөз эле да. Бул аял затынын эмеси да. Анан ошол жеринде что наушник коюп, биз музыка менен тиги сөздү чагылыштырып, ошо дубль кетип аткан жерде мындай карап турдук да. Стоп деген эч ким жок болуп калды. Бүт мээбиз тоңуп калган ошол жердечи. Бирок 2-3 дубль кылып, мындай ракурстан алып, анан баягы кечкирип күн дагы батып бараткан. Уже акырында Алла таалам көрүп турду окшойт да, аябайчы. Ошол жериңер калтырыла депчи. Бир дубль болду, ошол жер жүрөккө тийип кетти. Биздин продюсер Улук Айылчиев бул анча-мынча нерсе ыйлабайт. Биздин оператор Салома. Ал көп деле мындай серьезный бала да, ыйлаган эмес. Тем более ал кинодо дагы жана опердин ролун ойногон. Жүрөгү ташрак, мындай эле айтайын. Бирок ыйлабаш керек эле, бирок командада ошол жерде 20га жакын бала болду. Көбү ыйлап жиберди. Даже биздин жанагы орус кызыбыз, Питерден келген Юля деген кызыбыз бар. Ал түшүнбөй атып эле мындай мен музыка менен наушник коюп бердим, ошол жерде көзүнө жаш алып ийди да. Мен ошол эми бул фрагменти албетте инстаграмдарга чыгат, ал жери кинодон да көрүшөт. Эми эл кандай кабыл алат билбейм, бирок ал жерде отуруп мен баягы жүрөгүмдөн кинону представление кылып, мен лично биздин команданын жүрөгүнө тийди. Эми калган эл баласына ал жагын. Анан кийин сөз болбосун, эми аябай ыйлайт дедиң эле, барып ал күлүп отурдук го дегенчи. Анан хейтерлер да бар да. Бирок эми колубуздан келишинче баягы аял затынын жүрөгүндө айтылбаган, күйөөлөрдүн айтылбаган нерселерин ошол жерде мен чагылдырышка аракетимди кылдым десем болот. Жалпы команда менен. Мага жана башында эле сурооңор жакты да. Джеймс Кэмерон мыкты режиссербу же Бека таксиспи дегенчи. Мага ошонун жообу кызык болуп калды. Негизи Кэмерон деле профессия боюнча режиссердукту бүткөн эмес да. Анын профессиясы режиссер эмес, Джеймс Кэмеронун. Ким экен профессиясы? Профессиясы башка. Ал негизи башка тармакта кеткен экен. Бирок Кэмеронду мен тарыхын окуганда 16 жаштанбы же 4 жаштанбы, мен азыр Рональдиньо менен Кэмеронду алмаштырып аткан болушум мүмкүн. Кечирим сурайм. Бирок экөөнүн тарыхы ушундай да. Жок, ал жакшы эле экен, окуп тур. Анда мен футболист менен алмаштырып алдым. Бул 16 жашындабы же 12 жашында же 4 жашында уже камера кармап баштаган да. Кэмерон. Ошолорду окугам. Бирок бул кичи кезинде башка тармакты сүйгөн. Бирок камера кармап ошол азыр кандай мем деген кинолор чагылды. Мындай да Бекам, мага мындай суроо болот да. Көпчүлүк эле мисалы эми сырттан угуп атабыз, тияктан угабыз, бияктан угабыз. Сен чыгарып алып жанагы там Кэмерондун там Титаниктерди тигине муну алып эле обзор кыласың, кемелерди разбор кыласыз. Анан Бека таксист деген бул бир образда турабы? Же сиз чындап эле ошону мындай серьезно эле кыласызбы ошол нерселерди? Мага мындай да. Мүмкүнчүлүк бар, Мисалы элементарно мен Кэмеронду алайын. Мүмкүнчүлүгү бар. Дүйнөдө мыкты режиссер, уже канчалаган Оскарлар алган. Эмнени кылам десе кылат. Мыкты деген командасы бар. Мага даже могул жерден үйдү жардыртып, кайра 1 секундтан ичинде курулуп калыш керек десе курулуп калат. Анан ошондой мүмкүнчүлүгү бар адам
кино жаратып аватар киносун келтирди. Бирок анан дагы 1-2 нерсе кошуп койсо болот эле деп менин бир аз эмелерим калып калат да. Ушундай нерселерчи. А так мен ал критика кылыш эмес. Бул тамаша иретинде албетте туура кабыл алган инсандар ошол жерде актерлор жазып атышат, күлүп, канча режиссер вакилер жазды, күлүшүп тамаша иретинде. А бул жөн эле эме могул жерин мынтип койсо болмок. Могул жерин мындайраак кошуп койсо болмок деп өзүм фантазия менен видеолорду карап чыктым. Сен айтат, мына могул жер ката экен. Могул жерин туура эмес тарттыр деген нерселер бар мисалы. Нахаду. Эми жакшы да бул Кыргызстандан ушинтип мен Камеронго SMS жазгам да. SMS жазгам, аябай жакшы просмотр алган. Көп жолу жазып жүрдүм SMS. Анан мен каалайм, мен эмне үчүн именно Камеронду видеолорун, кино тарткан кинолорун критиковать этип чыгып атам. Себеби мен ишенем, что ал инсан мага бир күн эмес, бир күнү жооп берет. Мындай ответ берет да. Жакында дагы бир видео чыгарам, ошол англисче тилинде, Камерон түшүнө турган тилде, что мындай айтканда мен аны кумир тутам да. Уже акыркы күндөр кумир тутуп калдым. Чынында мыкты режиссер, ишин так аткарган. Америкада Камерон болсо, бизде Руслан байке, Азамат Арыков байкелер. Бека таксидейин деп атты. Жок, негизичи эми алганда. Анан 3-орунда, конечно, Бека такси. Анда сизде Кыргызстандын рейтинги боюнча 1-орунда Руслан Акын, 2-нчисинде Азамат Арыков, 3-нчисинде Бека такси. Жок, албетте чоң режиссер вакилерибиз бар. Бир тууганчиктер тарткан, көп да режиссер вакилер. Аларга, конечно, биз тең келе албайбыз. Бирок инсандын ичинде жанагы туубаса талант болот экен да. Өзүнүн ичинде туубаса талант болот экен. Мен ушул жерде бир нерсе айта кетейин. Былтыр мурдагы жылы iPhone 13 менен кыргыз элин баары көрүп калышты. iPhone 13 менен сценарий бизде жана разбой киносун дос балдар да. Анан бир экөөсү жардам берди сценарийге. Анан ошентип Жол такси деген сериалын жарык дүйнөгө келтиргенбиз да. Мен ал жерде телефон менен чыгып барып петличкаларды коюп, бир эле петличка иштечи. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Жана телефонго экранга жазып алганбыз, дубль 1, кадр 1 депчи, заметкагачы. Болду, тарс деп колду чабып коюп, ошентип иштегенбиз. Бул дегеним эми ал кино менен эмнени доказать этмекчимин? Кызыккан нерсең болсо, жоктон бар кылса болот деген жаштарга эме да. Көп жаштар жазган, Беко айке ушундай телефонго тарттыңыз беле, аябай сонун чыгыптыр депчи. А биз ал жерге жана краскасын кандай краска бердиңиздер деп сурагандарга биз Черный двор сериалынан ошо Черный дворду 10 секунд эме кылып, скриншот кылып, капкатка салып, через капкат краскасын алып, Googleга салып, $6 төлөп, анан ошол Жол такси сериалга ошентип бергенбиз. Бул деген эми жоктон бар кылдык деген терең түшүнгөн адамдарга түшүнөт. Көп эле түшүндү, Инстаграмга жазды. Бир суткада бизде 600 000 просмотр алган биринчи серия. Бирок ошол до конца чыкты беле аягына чейин? Чыкпай койду. Мен ошо бир сериясын мен дагы карагам. Ооба, биринчи серияда эме, себеби ал жерде берки бала кубалашып, эртең менен кошелегин урдап чыгат, бир таксистин кошелегин урдайт, анан түн жарымга чейин кубалашып бара берет да. Эми кино экен, бизде ушундай болуп калды. Подготовка жок. Бирок мен буну кылдым. Телефон менен кино тартыш өтө кыйын экен. Флешкасы толуп калат, кайра күн ысыкта iPhone өчүп калат, зарядкасы өчүп калат, кайсы дубль тартканын унутуп каласың. Память толуп калат, особенночи. Анан ошентип атып, эптеп эме кылдык, бирок аягына чыкпаган себеби бар. Ал жерден меники 600 просмотр алганда мен башка серияга багыт алып аткам. Ойлон дегенгечи. Ойлон деген сериалга багыт алып, опыт алып калдык да. Уже мощно болот, мына мощно болот деп атканбыз. Эми бунун продолжениесин чыгарбайлы, потому что биз Жол таксинин смыслы, кинодо смыслын жоготуп алдык. Себеби сценарий жок, баягы мындай лептеп эле тартып аткан үчүн смыслын аябай жоготуп алдык. Анан элге жакты, зато элге өттү. 600 000 просмотр бул бир күн ичинде тим более телефонго тартылган кино, бул вообще мощно да. Казакстандан канча режиссер вайкелер жазып атат. Бека вообще сен Атырау шаарынан бир казакстандык блогер учуп келген Кыргызстанга, ошол да Жол таксиде бар. Ошо казак бала. Ал атайын учуп келип эпизодуна катышпайм деп. Болсо телефонго тартканбыз. Анан ошентип атып, анан профессиональный уровеньде кылалы деп
биз Улук Айылчиев менен жолугуп, ал жерде оператор Салоо менен жолугуп, анан Кайрат байке киношник Кайрат байке менен общий отуруп канал түзүп ушундай ойлон деген сценарий бар. Сценарий ким жазды? Сценарий мен өзүмдүкү. Сценарий бар. Короче, бул ушул азыркы Кыргызстанда бузулуп бараткан жаштар жөнүндө. Ошол кумарга кирип кеткен жаштар жөнүндө. Давай ушуну эметели Улук десем, Улук всё, мен техника жагын колдойм. Давай сценарийни окуду. 2-3 жерге бардык. Мыкты режиссер байкелерибизге да 1-2 жерлерге бардык. Сценарийни көрсөттүк. Байке кандай дейсиз? Азаматсыңар главный аракетиңер бар экен. Анан Нурлан Мамакеев байкебизге кирдик. Байке ушуну көрүп койм. Сиз канчадан бери кинодо жүрөсүз? Конечно, сценариңер өтө мощный экен деди. Сценарий прям пушка деди. Бирок ушуну элге туура жеткизе билесиңерби деди да. Себеби бизде концовка повороттору жесткий да. Концовка повороттору өтө жесткий да, моундай. Анан сценарий өтө күчтүү экен дейт, аябай. Аягын жакшы бүтүрүпсүңөр дейт. Бирок ушуну эми элге туура жеткизип бериле дейт. Элге туура жеткизип бериле деди. Бол дедик, Улук менен чыктык. 2 күн бою чай ичпей жүрдүк. Короче, ойлонуп атабыз эми биринчи жолу, меники биринчи жолу эми чоң киного багыт алыш. Кандай түзөм, анан Жол такси деген сериалдын командасына жаздым, группа бар эле. Жигиттер, буйгиде. Алар келди. Кинодо профессионал байкелерибиз катышып берди. Эрлан байке мисалы каскадер байкелер, көп эле профессионалдар болду. Бирок биз чакырган учурда келип колдоо көрсөтүп, маяк мындай кыла жигиттер, маяк мындай койгула деп көрсөтүп, анан кетип атышты өздөрүнүн жумуштары менен. Аларга терең ыраазычылык бүт киношниктерге. Анан Бешеналиевадан дебюттар келишти. Алар кызматтуу болуп, Беко байке мен ушу киного чыксам, мен мынтсем, мен тигинсем, Беко байке аябай опыт алгым келет деди. Мен дагы ойлонуп, ушул кино болсо болду, болбосо анан жок жигиттер. Биз мен эмесмин, командадасыңарбы? Ооба, командадабыз. Улук командага алалуу? Ооба, давай алып коелу. Давай анда жигиттер, баштадык, жүрүлө. Нөлдөн баштап үйрөнөсүңөр. Биякта профессионалдар да бар. Давайте. Ошо чыктык, анан ошо 22-25 балга командада жүрдү. Ойлон тасмасын биз бирок чилдеде башталыппыз. Ушунча жай менен эс алып жүрүп, именно чилдеде кино баштаппыз. Болгондо да тоого барып алыппыз жана жеринчи. Ошол жерде ичке суу айылына да терең ысыгатадачы. Аларда 6-7 үй беришип, байт, нан, чай бүт баарын берип, бека колдойбуз. Эми ийгиликтүү киносу. Эми бул жерде биз кинодо көп жерге өзүбүздүн частный деп коет го, мисалы частный өзүбүз барып, өзүбүз кылып, өзүбүз барып, өзүбүз бүтүрүп аттык да, баар нерсеничи. Кайсы эмне бир нерсени алып коюш керек болсо токто деп, Улук менен Салома менен Кайрат байке үчөөбүз, төртөөбүз киребиз, алабыз, коебуз мынтипчи. Негизи эми командада жанагындай да, тиге айтып койсоң анын өзүнүн позициясы бар, тиге айтсаң тигинин өзүнүн позициясы бар, Биргеликте ынтымакташтык деп турсаңар да. Биз биргеликте болдук да. Ошол жерде баягы көбүрөөк чачырап кеттик. Көп чачырап кеткен учурлар аябай көп болду. Себеби художканы да баягы көбүнчө өзүбүз карап калып аттык. Киребиз, карайбыз. Эми жакшыраак нерсе кылайын десең, чынында бюджет бир аз эмерек да. Анан карайбыз там, давай маякты мынтебиз, занавесканы алып кел, маяк эл, үстүн скотч менен чыгып кетебиз. Камера мындай алабыз. Биздин оператор да молодец. Давай мен камера мындайраак түшүрөм, үстү скотч көрүнбөсүн, могул жагы мындай алабыз. Соседтерине чалабыз. Гүлүңүз барбы же? Бар. 2 гүлдү солтуп алганбыз, гүлдөрдү алып келип коюп, ошол эле гүлдөр кайра башка жакта колдонуп, ушинтип эметип аттык да. Себеби команда анча-мынчалар дебютанттар болуп калды да. Эми баягы күчтүү художко профессионалдар болсо, ал постоянно 24/7 биз менен жүрсө, анда аларга тапшырып коюп, биз режиссерский жакты карап, бирөө техника жагын карап, ошентип жүрө бермек да. Бул жерде биз баягы көп мээнет аябай көп болду. Бирок кыйынчылыктын артында жакшылык бар, командам мыктысыңар. Жыйынтыкка акыры чыгардыңар. Жыйынтыгын чыгардык. Канча күн тартты? 1 жылдын 3 бөлүгүн бирөөбүз деп кой. Канча болду ошондо? 3 айбы? 3 айдан ашык тартылып калды. 3 ай. Сөмкабы өзү эле? Сөмкө өзү 3 ай тартылды. Бул 3 айдай тартылып калды сөмкабыз. Себеби бизде эң көп рекордный дубль канча болду? 26 дубль болду. Рекорд 26 дубль болду да. Себеби мындай экен да. Тем более кыш, суук. Анан
мен ага чейин биякта 1-2 реба центрлер менен сүйлөшүп, жана рехабтар бар го, лечение алып аткандарчы. Ал жактарга чейин сүйлөшүп, ошо кумарга кирген адамдар менен лично өздөрүнүн контактларын алып, ал жактан лечение алып чыккан байкелер мененчи. Анан жашыруун болот байке. Негизи айтып бериңиз мага, ушул кумарга түшүп кеткен, кумарга кирип кеткен инсан негизи кандай болот деп ошолорун сурап аттым да. Аларын сурайм, мондай деп айтып берет. Анан барып, анан съемка начали дейбиз. Анан жана биздин актер ошол нерсеге кире албайт да. Ошол нерсеге кире албайт. Байке бул кумарга кирген адам биринчисинде сүйүнүп өткөн, анан маягында мынтип кабагын салат, анан бир көзүн иймейт. Монда болот экен, короче, мындай жашоодогуну ойноп бериңиз дейбиз да. Хорошо дейт. Бирок мынтип кабагын салат, бирок ал как будто 1 миллион кредитке кирип кеткен эле кабагын салат да, же ушундай элечи. Анан бирок кумарга кирип кеткен адам, акча уткузган адам, эми элестек силерде миллион бар, уже кайра 1 секундада миллион карызсаңар да. Сүйүнүп аткан адам уже жүрөгүнөнчү, муну кылам уже пландап атат. Уже эле сен минус миллиондосуң да, 2 күн ичинде таап беришиң керек анчы. 6 миллион минустасың. Ошол адам кандай болот деп аны сурап аттык. Ичинен эзилет дейт, сыртыңардан дейт. Жанагындай кабагын салтыртып, антип адам көрсө, кумарпоз көрсөтпөйт дейт да. Анан биздин актерлор баягы кабагын салып, чачын мынтикен жерлери бар да. Ал жерлерин биз кайра мен айтып аттым. Давай, могул жерин бул болбойт. Бул актерский болуп кетти сеники. Жашоодогуну ойно. Эл не десе десин, актерскийге кире албай калыпсыз десе десин. Зато бул кинону кумарпоздор көрөт. Кумарпоздор көргөндө өзүн элестетсин дедик да. Ошол жерде анчамчасы болот да. Актерскийди жакшы ойной албаптыр, могул бала актерскийди бере албаптыр, кайгылуу болуп, мынтип сүдүрөлүп ыйлаш керек эле дегендерчи. Андай болбосо болбой эле койсун дедим да. Кел кайра дубль кылабыз. Зато кумарпоздор көргөндө өздөрүн элестетсин дедик да. Силер кандай мындай ылдыйга түшүп калдыңар? Мындай серьезно эле чык дедим. Серьезно чыгып, мынтип отур. Колун жылмайып коюп, бирок ички дүйнөң талкаланып атат. Аны кумарпоздор өздөрү түшүнөт дедим. Акырын чыгып кетесиң болду. Ушундай кылып, ошентип атып бизге 26 дубльга чейин барып атты да. Ошентип атып 3 ай тарттыңар. Анан жана актер, сен актерсың деп актерлор чакырганда ушу кумарды ойнодуң, давай сен утулдуң десең, алар чыгып, эзилип, мынтип мастыкка салып, ушинтип атышты да. Жок, бул болбойт. Кайра башынан ойногон. Серьезно ойноп кой. Кайра башынан деп атып, ошол нукмага келтирдик да. Аны эми кинодон буну көргөндө зрительдер ойлойт. Маягын ыйлатпапсыңар да, анан маягын мынтип кабагын салып кайгылуу болуш керек эле да депчи. Жок, буну кумарпоздор түшүнүш керек ал нерсени. Ошондо жалпы канча каражат кетти бул тасмага? Жалпысынан 25тин тегереги десем болот, бирок андан да көбүрөөк, андан да азыраак. Эми бизде көбүнчө поддержка болот. Поддержка аябай катуу болду. Өтө катуу болуптур демек. Катуу, өтө чоң поддержка болду. Мисалы, каскадер Эрлан байкелер, киношниктер, Эрлан байкелер келип, Бека, давай кызматым, улук, мен мунчук балачы, эмне кыласыңар деп өзү магазинге кирип, печенье, торт алып келип, жигиттер жебейсиңер гана депчи. Биздин себеби ошол күнү чөнтөгүбүз пустой болуп калды да. Анан өзү постановкалар коюп берип, маяктан короче ок атылыш керек, маяктан бычак сайыш керек, маяктан мондо болуш керек жигиттер деп биз менен 5 саат, 6 саат отуруп берди. Ошондой поддержкалар болот да. Канча жерге барып аттык, ичке суу айылы өздөрү 5-6 үй берип колдоп атышты. Элементарно да кошумчалап кетейин, мамлекетибиз тарабынан. Мамлекетибиз тарабынан тигилерди деп, буну деп чуркаткан жок. Болду, кино тартып атасыңар. Ооба, кино тартып атабыз деп кирсек, болду, эмне кино? Ушундай кино десек, жакшы. Аны мамлекетибизден силерге колдоо болсун. Биз жаштарды ушу өсүшүн каалайбыз. Жаштар силер ушу кыргыз киносун өнүгүшүн каалайбыз, жаштардын өсүшүн каалайбыз. Мамлекетибиз колдоп берет албетте деп, спецнастардын, кинологдордун, кино жанагы скорый помощь бүт баарын мындай колдоп салды. Мен ошол жагына мындай аябай ыраазы болуп калдым. Что бул уже что-то дегени да. Мамлекетибиз уже элди колдоп атат. Мындай суроо да. Сиз буга чейинки тасмаңыздагы ушу азарттын оюнга байланышкан болсо, акчасын өттүрүп, жана башка болуп, анан бул дагы ушуга байланышкан экен. Эмне үчүн могу азарттын оюндарды тема катары аябагандай курч көтөрүп чыктыңыз? Буга чейин байланышыңыз болду беле же көргөн учуруңуз болду беле? Эмне себеп бул? Эми ошол боюнча айтып кетейин. Биринчи тасмамды тарткан себеби, кумарпоздор боюнча теманы көтөргөнүн себеби, бул Кыргызстанда эч качан кумар жөнүндө кино тартылган эмес. Бул биринчиден. Эч качан. Экинчиден, Москва шаарында 2018
канчалаган кыргыздар букмекерден чыкпай калып квартирага кире албай бомуш болуп кеткен. Бул факт. Ушул Ринго Мингонун айынан да. Ушул балекеттердин айынан. Мына Бака автосалон бар. Айбек деле сүйлөп чыкты, Бакалар деле сүйлөп чыгат көп жолучу. Канчалаган жаш балдар машинасын алып барып сатып 5 мүнөттөн кийин ушул акча жок уже. Бул болгон окуя көз алдыбызда болуп келип атат. Бирок просто ошону ата-энелери билбейт. Бул медиа тараптарга чыкпайт. Бул айтылбай келет да. Эмне себептен айтылбайт бул нерселерчи? Түшүнбөйм. Канча көз алдымда болот, канчага мен такси коллегаларым 2 жылдап, 3 жылдап иштеп Букуптан машина алат. Уже жок, бека ушундай болуп калды. Ила отуруп калат. Эмне дейм анан? Тиги мурунку кино боюнча дагы бул болгон окуя Кара Балта шаарында. Бул көп жылдар болду. Буну ошол байкенин аялынын туугандары мага СМС аркылуу жиберген. Бул жөнүндө TikTok'то деле сүйлөп чыккам, Instagram'дарда айтып чыккам. Анан буну көбү мен бир вайн тартканда ушул теманы кино тармагына чыгарбайсың деп көп келген да. Анан ошондо мен чыгарып баштагам. Эми айтып кетем, бул окуя кыска эле окуя, балдар ичип алышат. Байкенин аялы боюндары болот. Анан эми үйдө акча жетишсиз да. Байке ушу Passat сыяктуу машина айдайт. Айдап чыгат, такси кылып келе коюн деп, анан 2 күн убакыт калган. Бул болгон окуя. 2 күн убакыт калган, что аялын төрөшүнө. Ал алып барып рентгенге, тияк-бияка акчасы жок болуп калат. Анан жолдо баратканда 2 бала чыгат. Ичип алган, мас. Анан ошол жерде эле жанагы бутылканын, арпанын бутылкасы болот, уруп сындырып, моюна тыгып, уже жана өлтүргөн дейт, көздөрү чыгып кеткен дейт. Мусоркалардын жанынан табып чыгышкан. Passat'тын артындагы поликке ороп салышкан дейт. Ушундай деп мага туугандары СМС аркылуу 3 жыл, 4 жыл мурда мага СМС аркылуу жөнөткөн. Мен буну көп жолу айтып чыктым, кино тармагына чыгардым. Ал балдар ким болгон? Алар ошол кездеги кумарпоздор болгон. Ошол кездеги кумарпоздор болгон. Булар бир жерде бир айылда отурушат, карта ойношот, уткузуп коюшат, эмне кылышын билбейт, ичишет, мас болуп калышат, анан чыгып ушул окуяны чагылдырышкан да. Ушундай окуя болгон. Аны уккан эжеке стресстен боюнан түшүп калган. Бир күндө 2 жоготуп алган да. Бул мен көп жолу айтып чыккам болчу. Көп жолу айтып чыккам. Анан бул ушул кумарпоздор жөнүндө ушундай тасма деп анан эме мага бул баягы мурунку тасма болгон окуялар негизинде. Жакшы, негизи өтө актуалдуу бир көйгөйдү көтөрүп чыгыптырсыз. Анан сиз бул маселени көтөрүп чыгаардын алдында көбүрөөк сурадым дедиңиз, карадым дедиңиз, сүйлөштүм дедиңиз. Анан бул тасмада бул маселенин чечүүнүн бир жолу барбы? Бул нерсени кайткенде бул нерсени арылабыз, жаштарды бул нерседен алдын алабыз деген сыяктуу. Тасма менен ооба тарбиялыкча аябай терең деп айта алам. Себеби мен башында айтып өтпөдүмбү? Тасманын аягында жесткий повороттор бар депчи. Ушундай жесткий поворот бар. Ошол жеринде деп адамдар эсине келет да. Вот ошол жерин көргөндө уже 50-чү минуталарга барганда уже деп тип уже төшүн кармап туруп калаткан моменттер болот да. Вот ошол жеринде эметет. Азыр эми сценарий боюнча көп нерсе айта албайм, бирок тасмада 50-55-чи, 60-чы минуталарда дуф деп туруп, буй елки, ушундай болуп турбайбы деп жүрөгүн кармап кала турган момент болот да. Ошол жаш ушуга кирип кеткен баларчы уже тоба кылыш керек экен, кой деп ушундай моменттери бар да. Демек таасир берет деп ойлойсуз? Таасир берет деп ойлойм мен. Ооба, албетте тарбиялык жакка аябай чоң таасир берет деп ойлойм. Жакшы. Сизди буга чейин көпчүлүк кыргыз эли бека такси деп билет. Андан кийин мага кызык болуп кетти. Эми сиз кино тармагына аттандыңыз, кино тармагына аябагандай мындай олуттуу кириптирсиз. Эми сизди мындан кийин бека режиссер деп тааныйбызбы же кандай? Жок, такси эле болуп калат. Режиссер бул экинчи атым болуп калсын. Режиссер болгон кандай экен анан? Режиссер болгон аябай эме экен. Оор жумуш экен. Оор жумуш. Бул эми кинода, кинонун ошол элге туура жеткизиш керек. Ошонун баардык ответственность сенде турат да.
бүт ответственность сенде туруш керек экен да. Мисалы эртемен бала чыкты үйүнөн баратат, ойноп атат, анан тияка барды, сүйүүсүн арнаш керек. Сүйүүсү кабыл албай койду гүлдөрдү кайра ыйлаш керек, келиш керек ошол жерде болуп аткан учурда уже унутуп калат экенсиң да, кайсы жерине эмне болуш керек эле деп уже чачырап кетет экенсиң да. Токтосоңор деп уже мындай 1 саат өзүңө келесиң, мээ иштебей калат экен кадимкидейчи. Мындай сценарий жазып алыңар беле? КПП сценарий, конечно, КПП сценарий все есть. Бирок баягы кинонун представление кылгансың да, башындачы бүт мээде да. Башында уже баланы сүйүндүрүп чыгардың, актерга айтасың эми, эгер сен сүйүнүп чыгышың керек, давай кубан, девушкаңа кетип атасың, биринчи жолугушуң депчи, мисалычы. Анан чыгардың, кетирдиң, анан арадан уже 20 күн өтүп кетти да. 20 күн өткөндөн кийин анан бул үйүнөн баягы күлүп чыкты эле, ооба мен күлдүрүп чыккам деп, азыр ыйлатыш керек деп, уже бир аз унута баштайт экенсиң да. Анан кайра эмнеси кыйын, жана кайра сценарийдин баарын кайра кайсыл жерге жеттик, так туруп турсаңар, кайра эмне болду эле деп кайра окуп эметесиң да. Ошол жерде мага бул тасмада эң оор болгону бул кумарпоздордун жашоосун бериш, эмоциясын бериш оор болду. Мага ошол аябай оор болду. Мен ал берки кумарпоздун апасын ыйлатып коюш, анан келинчегин ыйлатып, мага сүйүң арнабадың, бетимен өппөдүң дегендер, алар мага мындай эле болуп калды. Анан бирок мага эң оору ушул кумарпозду жанагы айтып өткөндөй эле, ушул кээ бирлер башкача кабыл алат, бирөө башкача кабыл алат экен. Ошол мындай башкача тондо туруш керек экен да алчы. Мындай свободный тондо туруш керек экен да. Мен ойлогом да, эми кумарпоздорду акча уткулуп калса эле, азыр мен ушул жерде мындай настроениясын бузуп, мынтип, тырыштырып, деп туруп салам депчи. Ушундай деп туруп салам, мынтип салам, болду, стресске түшүп калат депчи. На самом деле андай эмес экен. Свободно эле мындай эле. Сиздер мен чын эле таң калдым да, 3 ай тарттым десеңер. Азыркы учурда биздин кинолор ашып кетсе, бир 15 ашып баратса, бир 20 күндө съемка процесси бүтөт да. Бирок сиздер 3 айга созупсуңар, 3 айдын ичинде жанагы линияны кармап калыш мен чындыгында эле бул оңой нерсе эмес. Анан силер азыр айтып берип атсаңар, мен бир нерсеге көзүм жетти да. Каалаган адам шылтоо издейт, каалаган адам себеп издейт депчи. Андыктан сиздерде ушунчалык каалооңор курч экен, ушунчалык мындай ичиңерде өрт мындай жанып турат экен. Эчтеке жок болсо дагы ошолордон ушунча бир жыйынтык алып келген. Менин оюмча бул чоң алкыш. Мындай бул аракетти мен сыйлаш керек, мен чындыгында алып келген. Анан тасма тартылып бүттү. Тасманы көрдүңөр. Ооба. Анан кандай болду? Тасма тартылып бүткөндөн кийин кандай сезимдер болду? Мен сразу ал жерде Улук айтты. Улук досун алып келген, Улук Айылчиевич. Анан тасма мен өзүбүз тизгенбиз да, салома жана баарыбыз тизгенбиз, анан полноценно көрөлекпиз да. Анан бир аз музыкалар коюп, өзүбүздүн музыкалар коюп көрөлү дедик. Анан композиторлор мен кетип калгам. Композиторлорду алып келип дагы бир аз ойнодук. Анан мен бир аз музыка коюп, анан көрөйүн дакансы дедим да. Уже тизип бүткөнбүз, бүт монтаж бүткөн. Анан Улук эмне болду деп чалсам эмне там кино тет деди. Кайсыл жер десем, биякта алып келген балдар вообще мощно экен. Жана айтып өтпөдүм, аягында жесткий мындай повороттор бар депчи. Ошол жер жесткий болду. Анан биякта мыкты киношник Хасан Кыдыралиев байкебиз бар да. Хасан Кыдыралиев байкебизди алып келдик, койдук. Хасан байке отурганда эми мындай болуп отурган жок да. Карап турду да, анан столду карап мынтип отуруп калды да. Эмоцияларын карап отурдум да, азыр эмне скучно болуп чыгып кетеби, кандай болот. Анан сразу эле сурадык, Хасан байке, эми сиз почти 60 кино тарткансыз. Кайсы жерлерин кесип салалы? Кандай кылалы Хасан байке десек, пойдемте деди там. Мал жерлер не нужно деди. Кескилет, мындай кыла деди. Анан ошентип атып биз кинону не скучный болсун дедим да. Не скучный болсун дедик. Анан музыка коюп туруп көргөндө өзүнчө мындай болот дедим да. Эми бар, мен баягы кемчилик жок деп эми албетте бул биринчи кино, башка кемчиликтерибиз бар албетте. Может актерский жактан бир аз ал жерден да бир аз кемчиликтерибиз бар, бар. Бирок главный бул сюжет туура жеткизе алдык деп эле ойлойм. Самый главный ошол. Оскарга буйрса, Оскарга
Оскар булга берилмек негизичи. Мен айтып атпайм түшүмдө көрдүм деп. Просто Оскар алыш үчүн Кореядан бир актер, Африкадан бир актер болуш керек экен да. Если ошону мен мурун билгенде ал жактан бирди, бул жактан бирди алып келмекмин. Жакшы. Ошол менин бир суроомдун бири болчу. Эгерде мисалы азыр бүгүнкү күндө көп кыйналдыңыздар да мисалычы. Эгерде ушул нерсенин баардыгын билип туруп кайра башынан ошо кинону тартам десеңиздер, эмнени өзгөртөт элеңер жана кантип тартат элеңер? Эми ушул жерде сонун суроо болду. Ачыктап чындыктап айтып кете берем. Сценарийде бар нерсе. Караңыздар. Кумарпоз бала. Келинчеги боюнда бар. Бирок акча көп утту, аялын тоготпой атат. Сендейлер сатып алам, уже бузулуп кетти балачы. Болуп кетти. Анан ошол жерде уже баланы криминалдар келип, акчаны таап бер деп күнүнө көрсөтүп атат. Вот ошол жерде мен до сих пор өкүнөм, что ошол жерде биз эмнеге тиги да кайгылуу болуп атат, анан аялын да ошол жерде биз төрөтүп койбодук депчи. Тиги өлдү, аялы бир балалуу болуп калды депчи. Ошол жерин ойлонбой калып турмун да. Ошол жерин биз берип койгонубузда мындай прям залда отурган адам ыйлайт эле да. Бул бала көп кыйынчылык көрдү, көп кетти аябайчы. Картадан акчаны утту, көп кетти, аялын тоготпой, апасын түртүп, уруп, үйдөн бүт нерсени уурдап сатты, башка кылды, тиги кылды. Анан тиги акча утуп алган жигиттер буну отурушпайт да. Мынча күн срок берем, акчаны таап кой депчи. Күндө кыйнап атат, тиги пистолет такып атат, уруп атат, сабап атат. Ошо уруп сабап тиги депрессия түшүп аткан моментте, ал аял кетип калган момент болот. Ошол жерде мен аял боюнда болот да. Толго кармап алып больницада төрүп атат, а тиги уже өлүп атат дегенде, ошол экөөнү бергенде мындай сонун болмок да. Ошого до сих пор өкүнөм, мен ошону берип койбопмун депчи. Кошумча барып тартып коюш болбойт эле. Кошумча жок, тартып коюш болот, бирок уже Кыргыз тасманы өтүп эметип калдык да. Кийин ошол жерин ошентип койбоппуз деп аябай өкүндүк да команда менчи. Биз монтажда көрүп атабыз, көзгө жаш алабыз, мындай болот, тигиндей болот. Билбейм, мынтип койгондо, аябай ушуну ушинтип койгондо депчи. Жакшы. Тасмага 25 миң доллардан ашыгыраак акча кетти деп айттыңыз. Бул акчалар кайдан келди? Мындай болгон суроо. Эгерде бул акчаны таксопарктын эсебиненби же башка бир жардам берди? Жок, эме бизде Улук Айылчиев колдоп атат, техника жагынчы. Бул жарымдан көбүрөөк ал жактан кетип атты, калгандары мен жактан кетип атты. Ошол билинбей эле кээ бир жерлерден карыз алып аттым, башка болуп атты. Эми суроо эмнеге сурап атам? Эгерде кино бүгүнкү күндө чын конкуренция аябай гана көп. Өзгөчө силер чыга турган 7-майда бир күндө 5 кино чыгат. Демек бул конкуренция аябай гана күчтүү. Залдарыбыз саны саналуу. Эми бул жакта өтө катуу бир таймаш болот да бул жердечи. Анан эгерде бул кино актаса эмне болот? Актабай калса эмне болот? Киши кирсе эмне болот? Кирбей калса эмне болот? Ошол. Эми актабай калса, ошондой вариант барбы? Актабай калса, биз өкүнбөйбүз, команда менен, Улук менен биз башында эле бул жөнүндө билгенбиз. Может актабай калат, может актайт. Бирок мээнетибиз бар, Алла Таалам көрүп турат. Эми актабай калса, албетте баягы көп жерден карыз болдук, көп жерден карызга көбүрөөк эме болдук. Анан алардын буйругу эми бул кинода бирде болот, бирде болбойт, жашоо. Эми биз өлүп калган жокпуз, кол бутубуз аман, эсен. Иштеп төлөп беребиз. Если болуп кетсе, анда баарын жакшы, конечно, ыраазы кылып чыгабыз, баарына ыраазы кылабыз. Если кино болбой калса, анда биз өкүнбөйбүз. Мен жашоо токтоп калбайт. Экинчи кинону дагы тартабыз. Болбой калса дагы. Болбой калса, мен план бар, биз дагы тартабыз. Кийинкиси эмне кино го, эмне кино планыңыз? Кийинкиси мошенниктер. Мошенниктер, азартниктер. Кийинки экинчи кино мошенниктер киносу. Неге мындай курчук сюжеттүү, триллер, драма сыяктуу мындай эмени тандап алдыңар да бул жанрда? Мен негизи биякта байкелерибиз ролдорго көп чакырат. Анан комедия болсо барбайм. Эмнеге? Комедия жакпайбы сизге? Жагып бербейт. Комедияны көргөн жагат. Жакшы биздин комедияларчы. Ошол жерде роль аткарган же бир комедия кинонун сюжети негизи эле жагып бербейт да. Мага көбүнчө мындай оор басыктуу. Мага кинонун эң аягы жесткий поворот менен бүткөн кинолор чыгат. Мисалы, американский бир кинону мисал кылып кетейин, Loft.
көргөнсүз Майкл Скофилд ойногон вот аягандай поворот менен бүтөт биздин ойлон тасма деле ошол сыяктуу мага жагат ушундай эмелер менен бүтүргөн жакшы көрөм да мисалы жанагы дагы мактана кетейин жол такси телефонго тартылган сериал боюнча кумарды уткузуп койду баары кетти бүттү машина менен кетти тиги өлүп калды жазуулар чыкты кино бүттү деп ойлойт да а нет келип туруп эле күлүштү столдун үстүнө койгон дальше ком деп айтып коет да бул деген еще продолжение есть типа мына жесткий поворот ошол сыяктуу мен мага ошол кино тартып аракет кылып киноңузду тартып бүтүрүптүрсүз анан мага ошол кино бүткөндөн кийин ал кинону элге жеткизиш керек да реклама кылыш керек анан ошол силерге реклама учурунда кылып аткан стратегияңыз мага өзгөчө жакты да стратегия ооба муну баарын ошо атайын дайындалган стратегия деп түшүнсө болобу же булар күнүгө ушинтип кетип атып эле бир нерсе болдубу жок мен видеолорум живой болгонун жакшы көрөм жасалмасы жок мен даже жасалма видео киргизбейм вообще демек ар бир видеодо эмне тартып атсаңыз чындап ошентип ойлоносуз ошону чын битиңизден бересиз ооба сразу видеону камераны ачам бир эле сүйлөйм житерим мондай сүйлөп кетем болду сразу киргизем жана бияка келгенде этномедиа жөнүндө видео тарттым уже инстаграмда жүрөт ооба көрүп койсоңуздар болот канча миң просмотр болуптур жок эме жанагы кино туурасында дагы ойлоруңуз Оскар боюнча баардыгы сиз 100% ошондой тамашасы жок жана Кэмерон кинолору боюнчабы ал жак тамашасы жок 100% ошондой ойлоносуз ооба тамашасы жок ал мен камераны ачканда эле уже сразу кетти маяк мынтип койсо болмок экен тинтип койсо болмок экен деп чалып айтайын деп мен Кэмерон байкем ону айтып койгом өткөндө дагы бир видеоңузду көрүп калдым астында бир суроо бериптир сизге этномедиа качан чыгат тасмаңар депчи сиз айтыпсыз этномедиа эмес биз сразу Netflixке барабыз депчи ошол сүйлөшүүлөр кандай болуп атат ооба Netflixке дагы кудай буюрса эми баягы чоңураак нерсеге ниет кылып койсоң жакшы да Кыргызстандын ичинде бул этномедиа анан биздин кинолор дагы Голливудка чыгышын каалайм да биздин кинолор дагы Голливудка чыгышын каалайм Netflixке жана ошондой эле бүт жактарга чыгышын каалайм Арыстанга ошо сон жакшы тилек жарым ырыс дейт мисалы мага чындыгында сиз эң биринчи баштаганыңызда жөнөкөй телефон баштасаңыз бүгүн уже чоң толук кандуу бир тасманы жаратып атасыз эртең менин оюмча бул айтылып аткан сөздүн дагы бир өзүнүн ырыскысы бар дейт го сөзсүз түрдө бул нерсе ишке ашышы мүмкүн сиздерге мен только ийгилик кааламакчымын негизи бул кино тармагында жүрүп кино канчалык деңгээлде кыйын тартылат ага деген эмне деген мээнет каражат ушунчалык көп мээнет кетерин аябагандай жакшы түшүнөбүз билип турабыз мунун баардыгын анан жан дүйнөбүз менен колдоп турабыз анан ошол силердин жанагы жасаган чыгарган видеолоруңар аркылуу элдин көпчүлүгү менин оюмча бир билбейм мен тааныгандардын баардыгы ушу бир ойлонду көрөлүчү кандай болду ушундай бир күтүп турган бир мезгил ооба эми бул жалпы киношниктер ала профессионалдар да эми бул жерде мен диплом жок эч нерсе жок бирок ичимде талантым бар экен жанагы аракеттен ушу жоктон бар кылдык мен жана сурап атам эгерде киноңуз болуп кетсе эмне кыласыз депчи мен ошонун аркасында эме деп ойлогон элем да эгер сиздер киноңор жакшы болуп кетсе балким өзүңүздөр дагы билим алып өзүңүздөр дагы ошол кино тармагын дагы изилдеп окуп чындыгы азыркы учурда киношниктерден кем калбаган бир чоң режиссерго айланасызбы деген ой келди да может быть окуган план жокпу андай жок план бар окуш керек бекен керек эмес бекен жок окубай деле кылса болот экен деп да жок окуш керек албетте бул билим керек бирок опыт баарынан кымбат дейт да опытты сатып ала албайсың ооба опыт убакыт өтө берет а опытту жыйнаш өтө оор нерсе да мен бул кинодон чоң опыт алдым аябай чоң опыт алдым бул эми дебют болду мен үчүн как бы бирок бул тасма чыккандан кийин эми эл баалайт анан туура негативдер болот айтпадым элем сен мындай болуп калып тигиндей болуп калып бирок кинодо скучный момент жок мен баягы скучный моменттерди өлө жаман көрөм да мисалы ушул жерде бир нерсе айтып кетем убакыт бар да кенен мисалы эмне үчүн мен даже кээде мындай да биздин негизи эле СНГнын киношниктери Казакстанда алалы Кыргызстан Өзбекстанда алалы мыкты кинолор чыгара баштадык бирок биздин киношниктер
мисалы барып банкты ограбить этиш керек десе кинодочу, эртең менен турат, бала ойгонот, апа кандай istейт, чыгат, досуна чалат, анан досу каяктасың дейсиң, анан ал менен жолугуп анан Азия молго келет, ал жерден жолугат экөөчү. Уже кинонун жарым сааты бүттү да. Анан жолуккандан кийин бир девушкасына бир проблеманы берет. Сөзсүз бир бериш керек да, оорутуш керек, же анын апасы каршы чыгат. Анан барат бир бетке кандай маска алабыз дейт, аны тагынат, көрөт, анан бир интригующий музыкалар берет. Анан ошентип атып, анан банкты ограбить эткенде киргенде кино бүтүп калат да. Кызык жерине келгендечи. Ушул жер үчүн мен кирдим дейсиң да. Бул факт. Шундай да, тааныштыр өтөт да. Бул эми сиз бул нерсени туура эмес деп ойлойсуз? Эми кимге как? Бирок бул эми мен кээде ойлоп кетем, эмне биз ушунчалык көкмөбүз, эми мындай жарыналына баштап кетсе болбойбу депчи. Бул ушундай эле болуп келет да туурабы негизичи. Эми Американын кинолорун алалы. Американын кинолору кандай? Банк уже эле ограбление болуп атат, кино башталганда элечи. Каяктан бир жактан билбейм, бир Вандам, Степхамдар кирип келет, бир танка менен уруп согуп. Дуң болду, тигилер чачат атат, анан чыгат, анан бир эки драматургия берет. Анан жанагы банктын ограбление болгон жерине уже тигилер каматып коет, уже кино мындай не скучно да. Киргенде эле вау деп туруп башталат да. Мен айтамбы, сизге деген сиз драма тартпай эле коюшуңуз керек экен, сиз триллер тартпай эле коюшуңуз керек экен, сиз боевик тартышыңыз керек экен эгерде бул теманы кааласаңыз. Анткени эми бул сиз жогоруда айтып кеттиңиз да. Анан ошону мен жөнөкөй эки сөз менен айтып коеюн. Просто бул нерселер тасманын жанрына жараша бөлүнөт да. Мисалы эгерде ошол эле ограбленияны драма жанрында бере турган болсо, мисалы сиз деле лентадан бирөөнү тонуп кетиптир десе, карап туруп деп өтүп коесуз да. Мисалы дальше кетип каласыз да, эми тонуп кеткен турбайбы депчи. Бирок мисалы сиз тааныган бир ошо улук байкени тонуп кетти десеч, кандай сезим болот да мисалы. Эмне үчүн? Бир эле себеп, сиз аны мурунтан билесиз, мурунтан тааныйсыз. Драманын максаты ошол. Сизди биринчи ошол ситуация болгонго чейин сиз ошол адамга сопереживать этиш үчүн биринчи адам менен сиз тааныштырат. Ал каякта жашайт, эмне иш кылат, ким менен кезигет, кантип турат, кантипчи адамды көрөсүзлөр, адамга таанышып, адам менен кадимкидей мындай бири-бириңерге кичине эмоция пайда болот. Бул адамды билем, кантип ким менен сүйүшөт, ким менен жүрүшөт, досу ким, ошол адамды уже тааныгандан кийин, ошол адамга мындай эмоционалдык байланыш болгондон кийин, анан ошол адам менен кандайдыр бир маселе болсо, анан ошол адам менен бирге кайгырасың да. А эгерде мисалы аны тааныбай туруп бир кайгырып болсоң, болуптур мындай эч кандай бир сезим болбойт. Жок, бул ошол драма катары. Эгерде мисалы сиз айтып аткан сразу башталып кете турган болсо, ал жакта драма эмес, ал жакта фокус көбүнчө экшен, көбүнчө боевик. Боевик жанрларында эгер боло турган болсо, ана жогоруда сиз айткандай жана экшен менен башталат. Ал жакта көбүрөөк бирдеке жарылыш керек, көбүрөөк согуш керек, көбүрөөк жанагындай жылдыздуу беттер чыгып, алар бирдекени куткарыш керек. Андай болсо, сиз эгерде ал жанрдын сүйөрманы болсоңуз, анда сиз ошондой бир жанрда көрсөңүз, менин оюмча майын чыгарсаңыз керек да. Туура айттыңыз, мына көрдүңөр, билим жок, баягы драманы окугам, эми режиссерскийди бүткөн эмесмин да. Ошону окуганда ошол драма мындай болот, тиги мындай болот, мындай айтмак. Туура эле айтты, бирок мен оңдоп кетейин. Мындай да. Ошол кезде деле баягы таң атты, анан экөөнү тааныштырып тияк кылбай эле мындай башкачараак. Бизде деле мисалы драма бар да. Драма бар. Драмада бул жерде мен баягы шук кылып кеткем да. Мисалы көп ошол жерде көп менин командам айтып атты да. Беков аке, уличный локацияны берели, бул үйүнөн чыкты, көчөдө кичине басып барып, анан офистен кирип баратканда сыртынан тарталы депчи. Мен айттым, башыңа урасың аны, эмне кыласың аны? Үйүнөн чыкты болду, офиске кел депчи. Айтпады жаңы, мен офиске кеттим деп айтып атат, болду, элге түшүнүктүү да уже. Ясно? Вот. Казыр элдер деле акылдуу да. Мен үйүм, апа мен жумушка кеттим деп чыгып кетти. Болду да, ясно да, офисте отурушпай болду. Зачем аны көчөгө чыгарып, аны көчөдө бастыртып, анан анын кирип бараткан локациясын көрсөтүп, офисин көрсөтүп кой, болду ошол эле. Ошондой кылып, ошол жерлерин айтканыңыздын дагы чындыгы бар. Чындыгы бар. Бүгүнкү күндө жаштар көп узак нерсени уже же болбосо жанагындай узак кинолорду көбүрөөк кабыл алгысы келбейт. Алар 2x менен көрөт көбүнчө нерселер, мисалы YouTube'дан эле 3x менен көрүшөт. Ошону мисалы азыр бат жана Instagram, Reels, TikToктор бизге кыска маалыматты бат учурда мындай берүүсүн мээбизге көндүрүп коюп, сиз сыяктуу айтылган нерселер элге көбүрөөк жагат. Демек, менин оюмча бул тасма дагы өзүнүн сүйөрманын ушундай стиль дагы, бул өзүнчө бир стиль да бул дагы. Демек, бул дагы бир өзүнүн көрөрман табышы мүмкүн. Бул жагынан мен дагы толук коштум. Мага ушул стилдер аябай жагат. Өтө жагат ушул стилдерчи. Үйүнөн чыкты, тарс, максат, кинонун максаты эмне? Мисалы биздин кинонун максаты кумарпоздор. Тарс болду. Чыкты, эртерээк
кумар ойногонго чейин барыш керек да балачы. Бер жагы короткий ясно элге түшүнүктүү. Бунун апасы бар, келинчеги бар, значит бар. Бир бизнеси бар, кафеси бар. Болду бар. Бар экен. Болду. Элге түшүнүк жетиш керек да. Ким азгырды буну? Бир көкмө келип азгырды. Болду, ошол жерде түшүнүктү берип коюш керек да. Аны биз ошону эле берип коебуз. Биз тартканда эмне үчүн 3 ай тарттык? Бул кино негизи 2 саат болуп кеткен. Мен буну тартып алып, анан кесип атып, биз жана Хасан байкебиз келди, ал деле айтты, мен кесип сал. Кесип атып, көп жерин кесип атып, 1 саат 20 мүнөткө түшүрдүк да. Баш жактарын коелом, скучный момент. Үйдөн чыгып, туруп, чай ичип, зачем чай ичирипчи эмчи. Чай ичирип, анан көчөгө чыгартырып, келин эшикти шыпырып, зачем сага шыпырып, келинсин итак эле шыпырып атасың анчы. Тура эле. Кинодо не обязательно аны көрсөтүшчү. Бактылуулук экөөнө бир музыка менен бактылуу жашап аткан, кармап аткан 2 секунд убакыт берип кой, болду. Монтажерге айткам, мен салмам, ушундай эле болуп кой, болду. Бул максаты эмне? Кумар ойнотуп атабы, болду, кумарга отургуз буну. Болду, эртерээк ошол жерде интрига менен отурсун, замедлениени бер ошол жерге. Интрига менен отуруш керек. Мындай да. Кыргыз тасмаларын дагы сиз көрүп турасызбы, байма-бай? Ооба. Көп тасма. Кыргыз кинолору аябай жагат мага. Акыркы күндөр аябай жагып баратат. Жакшы. Бирок эмнегедир сиз только Голливуддун тасмаларын сындайсыз, Кыргыздын тасмаларын сындабайсыз да? Кыргыздын тасмалары сиздин сындооңузга дал келбейби же аларды эте бара албайсызбы же кандай? Голливуддун тасмалары биздин тасмадай болуп уровеньге чыга элек бака. Сиздин сындооңуз сындоочу деңгээлге жете элекпи? Менин сындоом только Голливуддун кинолору. Пока. Жакшы. Бул менен эмне ошол көрүп атып ал жерден опыт алалы, башка кылалы деп, бул бай юмор албетте, юмор иретинде ошол жакшы нерсе. Кыргызстандан бирөө чыгып Голливудду эметип атып, бунун киносун көрөйүнчү кана деп, бул мага келечегим. Пока лестница түзүп атам, азыр айтып өтпөдүм, мошенниктер деген кино дагы тартылат депчи. Мен айткым келген нерсе, мисалы сиз деген ушундай, бул дагы бир пиар ход да, сиздердин тараптанчы, бул ушинтип сындап атат, мунун киносун көрөлүчү деп. Атайын келген адамдар көп эле болсо керек деп ойлойм да, мисалы. Көп эле болсо керек да, сындап атат, мынтип атат депчи. Анан мисалы мындай деген нерсе бар да, киного кандай ой менен келсең, кандай ожидание менен келсең, ошого жараша бир таасир алып чыгат да. Мисалы мен деле сизге бир адамды өлө бир мындай бир башкача бир сөздөр менен айта берсем, сиз адамды тааныбасаңыз да ошол адамга ошондой бир үгүт болуп калат го, мисалычы. Анан сиздин кино карачы, ушу бир көрөйүнчү ушуну эмне кылды деген сыяктуу бир мындай бир башкача бир адамды, башка аудиторияны же адамдарды башкача үгүттөп албайсызбы? Бул нерседен коркпойсузбу? Сиз жаратып аткан хайп кайра сизге тетир ойноп калбайбы? Жок, бул жерде наоборотунан болот. Ошо кинону көрүп чыккан адам азыр көбү ожидаемый болот да, жанагындай бир скучный кино болот депчи. Сиз кыскасы киноңузга 100% ишенесиз. Жарат. Жок, азыр айтып өтөйүн. Баягы көбү күтүп атат да, скучный кино болот депчи. Бирок мен режиссерский опыт жок, мындай кино чыгарып атам да. Кирип, может быть, алар ожидаемый жанагындай деп туруп, бул эми баягы тамаша иретин айтты деп атып, анан көрүп туруп, вау деп калат дейм да. Сон. Эми мыкты дебейм кинону, албетте, бирок колдон келишинче мага жакты кылам. Эң башкысы ошол. Негизи эме деген кыргызда бир эң сонун сөз бар, мага жагат да. Жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет. Эң башкысы бул жактан жүрөктөн чыкканын кылып аткан мээнеттерин эле көрсөңөр болот, достор. Бир кайсыл адам ушунча мээнетти кылып туруп, анан билбейм, ал жакка жүрөгүн кошпосо болбосо керек да. Жүрөктөн чыккан чыныгы мындай сүйөрмандарды мээнет экен. Сиз жана окубай деле кылсап атпайсызбы? Бул жакта мисалы дүйнөлүк ошол эле биз көрүп аткан Голливудта дагы мындай феномен аябагана көп болгон да. Мисалы Крестный отецти билесиз да? 3 бөлүгү бар да, мисалы. Ошону тарткан режиссердун ал буга чейинки бир чыгарма болгон да. Крестный отец деген роман болгон, чыгарма болгон. Ошону киного адаптация кылып сценарийин түзүп туруп, анан кино тарткан да. Анын ага чейин ошол туурасында билими жок болчу. Ал жөн гана өзүнүн сезгенисиге окшоп, өзүнүн билгени менен ошондой тасма тартат дагы. Анан 3 тасмасы аябагандай күчтүү болуп, элге тарагандан кийин ал ойлонот, мен эми канча дагы ушунча деңгээлге жеттим, бир билим алайын, мен үйрөнөйүн деп барып туруп ошол кантип чыгарманы сценарийге адаптация кылуу деген китебин алып туруп биринчи барагын ачса, ал жакта эң кызыгы мисал катары ошо Крестный отец жазып коюштур да. Ошол биринчи барагын ачканда Крестный отецтин мисалы бар экен да, ушундай деңгээлде тартыш керек деген сыяктуучу. Ошону көрөт. Демекчи, сиз өзүңүз айткандай эң башкысы өзүңүзгө болгон ишеним курч экен.
мен мунун Рахмат. көп айткан сөзүңүздү юмор катары кабыл алчумун, бирок чындыгында бул ичиңизден чыккан нерсе болсо, демек эң башкысы мен эмнени каалайм да, сиз өлө азыр мындай олугуп турасыз да, ичиңизде от өчүп мындай күйүп турат. Анан ар кандай сын пикирлер болсо, ошол нерсеге таасир бербей, өчүп калбаса, ошо менен дал улантып кетсеңиз, менин оюмча келечекте бир жакшы, сонун тасмалардын аркасынан чөсөр деп ойлойм да. Буюрса, рахмат. Мен тасмалар, дальнейший тасмалар, мисалы кээ бирлери аждайып этиши мүмкүн да. Кийин деле 4 жыл, 5 жылдан кийин делечи кандай кинолор тартышы мүмкүн. Комедия эч качан болбойт. Комедия тартпайсыз. Комедия жок. Жанр драма возможно болушу мүмкүн, драма, бирок вряд ли. Основной детектив, основан на реальных событиях, детектив, экшен, криминал. Сизге бир ушул туурасында бир факт окудум да. Именно ушул сиздин жанр боюнча. Көбүнчө адамдар сиз каалаган нерсени кабыл албай, сиз берип аткан сөзүңүздөгү башка нерсени кабыл алыш ыктымалдуулугу аябагандай көп да. Мисалы сиздердин злодейиңиз же болбосо силердин антагонист аябагандай күчтүү болсо, сиздин геройго дагы симпатиясы азыраак болуп, антагонисттин ролу жакса, адамдар ошону туурап кетиши мүмкүн да. Мисалычы, эмне үчүн Бэтмен бүгүнкү күндө мисалы Бэтмен менен Джокер чыкса, Джокерди көбүрөөк элдер симпатизация кылып кетишкен мисалы да. Ошол эле учурда ошол эле Руслан Акун агабыздын акыркы сабак тасмасында оң каарман бар, бирок сол каармандын фактурасы күчтүү болгон себебинен элдин баары менде Айба братан болом деп ошонун эмесин туурап кетишкен көбүчү. Мисалы анын жыйынтыгында эле көргөзгөн да, что туура эмес бүтөт. Бирок жаш балдар ошонун образы жагып, мен да ошондой болом, мен да ошондой балдарды сабайм, мен да ошондой кылам деген нерсе көбүрөөк өрчүп кеткен да. Анан көп бир адам кандай ойлонот? Сиздер деген көргөзөсүз да, азарттын оюндарда башталды, аябагандай утту, бир момент болуп кетти. Анан болуп кеткенден кийин адам өзгөрүп туруп, анан кайра артты көздөй кете баштады деген эми жалпы бир оюн бар да. Бирок адам ойлонот да, мен болуп кетсем мен мындай болбойм. Мен ошол болуп кеткен жетке чейин жетем, анан башка иш кылып кетем. Демек мындай кылса болот экен деп тескери иштеп кеткенден коркпойсузбу бул нерселер? Анткени мындай фактылар аябагандай көп экен да. Вот ошол туура суроо болду. Гейлер да ушуну айтып атышкан. Вот ошондой болбосун деп баланы слишком болтуруп кеткен жокпуз, ал жагында эске алганбыз. Да. И бул болуп кетип атканга эмне себеп болгон мен айтып өтпөдүмбү? Аягында жесткий поворот бар депчи. Кинонун аягында жесткий поворот бар, ойлондучу. А бул бала байып баратат. Кээ бир тасманы көргөндөр, мен деле ушинтип байып алсам болду, токтотом деп ойлоп калышы мүмкүн да. Бирок ал баланын байып баратканына бир себеп бар. Это подстроено что-то. Да, себеп бар да. Ал байыбайт. Но байып баратат деп ойлойт. Сценарийди канча убакыт жаздыңыз? Түшүнө алдым туурабы? Мен кинобуздун аягы эмне болорун примерно уже билдим да. Поворот мен мага жагат, лофт айтканда эле түшүндүңүз окшойт. Примерно билдим да. Бизде келечекте Мошенниктер деген кинода тартабыз. Ал жерде да поворотун мен ушундай жесткий кылып чыгарам. Жесткий поворот менчи. Сценарийди канча убакыт жаздыңыз? Сценарий көп жолу оңдолду. Башында айтып өтпөдүм, сценарий негизи биз сериалга деп жазып келгенбиз. Ошол эле сериалга деген сценарийди кайра ушул киного адаптация кылып койдуңуздарбы? Жок, бул полноценный сериалга деп жазылып аткан да. Жазылган. Анан кийин муну кандай кылабыз деп сценарий көбүнө жакты да. Анан жакты эле биз 4-5 адам жолугуп, улуу Кайрат байкелер болуп жолугуп, кайра адаптация кылып, кайра башынан оңдодук да, оңдотчу желеринчи. Оңдоп кесип, кайра мындай кылабыз, бул жерде мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Анан аягында поворотту вообще мындай эң аягында болуп калды. Токто мындай калып келебиз деп анан эметип атып, короче, почти 1 айдан ашык. Бул түнкү 3кө чейин иштеп аттык, даже видеолор бар сценарийди оңдоп аткандачы. Түнкү 3кө чейин иштейбиз, кайра келебиз, эртеме 8де барабыз, кайра түнкү саат 3кө чейин сценарий. Кечке. Мен кечке кинолор көрүп аттым да. Ушундай. Кайсы кинолордон көбүрөөк таасир алдыңыз жана Лофттан башка дагы? Көп айта берсе, Лофттан башка дагы кайсы? Lost бар, жок, Lost эмес, эми может сиз эстейсиз, ушундай поворот менен кино бар. Ачкарик бала болот, аялын өлтүрүп алат, ваннада жаткызып коет, вино ичкизип өлтүрүп коёт, ушундай болот. Анын аягында поворот тоже самое да, азыр мен жана айтып өттүм. Ошол тасма аны мен кайра көрүп чыктым. Поворот ушундайраак кылсам болот экен деп.
ошолорун эметтим да аябайчы. Жакшы. Сиз буюрса келечекте Тарантино отурбайсызбы? Ал да айтат го, мен кино окугам эмес, кино көп көргөм депчи. Жана эме да бар го, жана барат бугу энен сүзүп алат го. Кайсы кино эле ошол, жана Эдвард бугу энен сүзүп алып, анан аягында поворот бом деп болуп кетет. Бул ойломдо деле ушундай. Мен келечекке деле айтып коеюн. Урматтуу жаштар, башкалар, фанаттарым, менин кумирлерим, кийин деле 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү кино тартып калсам, Аллахын буйругу менен иншалла, менин кинолорум только аягы жесткий повороттор менен бүтөт. Мисалы алып кетейин, Такси киносу, Айбек Бектемировдун. Аягында кандай поворот бар, жесткий. Менин бүт кинолорум ошондой поворот менен бүтөт. Күтүлбөгөн жыйынтык көрөткөнбүз да. Күтүлбөгөн жыйынтык. Сонун. Негизи азыркы учурда ошол тасма менен алек болуп атасыз да. Жанасып кара. Реклама иштери ошол тасма менен алек, эми өзүмдүн баягы жумуштар бар, бизнес жумуштар, ал жактар алып кетип атам. Анан азыр тасманы эми ушул 6-май жабык көрсөтүүнү берип алсак, 7-майда уже баардык кинотеатрлар чыгат. Ошонун аракетиндебиз. Азыр ошого өзүбүз чуркап жүрөбүз да, аякка жетишпей. Азыр эң кызуу учуру жүрүп аткан экен. Урматтуу достор, эң болбой калды дегенде, бул ушунчалык чоң болгон мээнетти сыйлап келиңиздер. Бул тасманы улуу кичүү биргеликте көрө берсе болот, бири бирөө көрө берсе болот, Ооба. Мындай уялчу нерселер жок. Жок, вообще мен андай жерлерин вообще жаман көрөм. Андай жерлерин сразу даже тарттырткан эмесмин. Даже элементарный кумарбоз менен баягы барып акча көп барып кыз кишилер менен отуруп калат. Ал жеринде да көп айтышкан магачы. Беко эке баягы мындай кылалы, муну бир аз пастелге киргизбейли депчи. Мунун аялы бар, бирок пастелге киргизбейли. Кумарбоз го депчи. Акча утту го депчи. Жок, ал жерден кошпой койгула жигиттер. Зачем? Жашоодогу нерсени берели. Жашоодо тура, может ошондой болот. Бирок мындайраак жашоодогун берели. Элдер Жашоодо ал жагын көргөн жокпуз. Ал жагын көрсөтпөгүлө депчи мындай. Себеби мисалы менин баягы тааныштарым көп да, дамалар бар, ажекелери бар, алар деле бул кинону күтүп атат, башка болуп атат. Анан эми келип анан тасманы көрүп атса, андай жерлер турса, бир уят нерсе, негизи эле кыргызчылыкка жатпаган уят нерсе болуп калат деп ойлодум. Анан кой дедим, алып салалы жерлерин. Алып салдык. Тартылды беле? Жок, тартылган эмес. Тартпаган дегем да, кой эмес беле. Ошол тартканга деле убакыт жок өзү. Тарткан кыз деле жок болчу. Жакшы. Мага негизи бүгүнкү маегибиз жакты, чындыгында мындай өтө жүрөктөн жүрөккө болду окшойт, мен. Болгондой сөздөр болду окшойт. Мага мындай суроо да, сиздердин жогоруда айтып калдыңыз, фанаттарыңыз аябай көп экен. Сизди жакшы көргөн подписчиктериңиз аябай гана көп экен, колдогондор көп экен, жана ошондой хейтериңиз да аябай көп экен. Ал хейтерлер эмес, алар менин сүйгөндөрүм. Алардан мисалы силерге мындай билбейм, ушундай бир жан дүйнөңүзгө тийген бир сөздөр болобу? Окуйсузбу ошолор? Анткени ар кандай сөздөр жазылат экен да силердин посттарга карап. Да, окуйсузбу ошонун баарын? Жазылат, бирок көңүлдөрү бурбайм. Бирок ошол жазгандардын арасынан көп учурлар болгон, что кайра кечирим сурап, Беко эке, ушундай апам ооруп калды, анан Беко эке ушундай карындашыбыз бар эле, бир айылдашыбыз бар эле, Беко эке ооруп калды, сизге убагында ушинтип жазып алдым эле, кечирим сурайм Беко эке деп көп учурларда баягы эметет. Анан аларга деле баягы сөгүп жазбайм, жок пошол деп койбойм. Инсанбыз да, адашабыз, инсанбыз. Анан болду иним, түшүнсөң болду дейм. Анан ошол хейт жазган адам наоборот ошондон кийин мага катуураак фанатизм болуп калат да. Анан комментарий кирип, ошол бала тиги менен уруша берет да. Сен эмнеге антип жазасың деп. Күлкүнчтүү комментарийлер да көп экен, ошолордо мисалы өзүңүз карап бир күлгөн комментарий эстей аласызбы? Акыркы видеолоруңуздарда. Билбейм, көбүнчө ролтон баш дейт. Анан кино тартып баштаганда ошо Китлап деген кино качан тартасың деген. Энди ошолорду окуп калдым. Ушул сыяктуу жазышат. Эми негизи Нуржигит агайдын аябай сонун бир сөзү бар. Жакшы айтсаң өзүңө, жаман айтсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра тиет көзүңө дейт да. Ошондой урматтуу достор, эмне деп айтсак, алын баардыгы эмнени көрсөк ошону айткандай деген нерсе бар го. Демек, ал нерсе өзүңүздөрдө бар. Ошол үчүн мен чындап сизди келерден мурда видеолоруңуздарды, комментарийлериңизди карап көрдүм да, анан көрүп бардыктан чындыгында
ушундай бир жакшы сөзүн айтып алкаш кылгандар көп экен. Ошонун жанында ушундай бордизге комментарийлер бар экен да. Ооба. Ошолор. Жок, алардын деле көбү баягы тааныштар, тамаша иретинде. Эми бизде баягы таксисттер менен көбү менин досмун да. Анан менде группалар бар, бүт Кыргызстан боюнча группалар өзүм создателмин да. Ал жерде 5000 деп, 6000 деп такси коллегаларым баарын да лично тааныйм да. Көрүшкө келсем тааныйм. Тамашалашып аш үстүндө отуруп калабыз, башка болот. Баары эми хаха жигиттер да, тем более таксисттер хахарак болобуз да. Клиенттер менен сүйлөшүп атып хаха теп, күлүп турабыз жалпы. Анан тура тамаша иретинде эле алындай баягы тамаша сөздөрдү көп жазышат. Жакшы, мындай суроо. Сиз азыркы бүгүнкү күндө негизги киреше булагыңыз эмне, кайсыл жактан? Меники эми малый бизнестер бар, Казакстанда, анан Москвада бар, кичинекей ал жактан түшүп турат. Анан бул жакта таксопаркым бар өзүмдүн, БКК деген таксопарк. Ал жер бар, эми быйыл ошол жакшы ишке түшө баштады. Анан Автокореям бар, өзүмдүкү, основатель. Кореядан Ладискам бар. Асмал Ладиска деген өзүкү. Ошо азыр GPS трекерлер, приложенияларды ойлоп таап атабыз азыркы учурда. Ошо баса айта кетчү нерсе бар. Кореяда биз коюп берип атабыз корейстерге. Бул Кыргызстандын брендин биз уже корейстерге коюп берип атабыз. Бул мен да сыймыктанып кетсем болот. Биздин ошол Алмаз деген ийнилерибиз бар оштон. Ошолор менен биргеликте ошол GPS трекерлерин Корея автоунааларын ачканбыз. Анан уже корейстер, анан Нидерланда мамлекетинен, анан Тажикстан мамлекетинен уже алар бизге связьга чыгышып, бизге да коюп бергиле деп, уже биз Кыргызстандын брендин ал жактарга коюп баштадык. Кудай буйрса. Сон. Демек, сизде мындай чоң амбиция жеке эле так кинодо эмес, кылып аткан баардык жумушуңузда бар экен да демек, Ошондой десем болот. Эми баягы бирде эле жетишип атабыз. Эми ал бизнес дегенде эле бирде болот, бирде болбойт. Влог кандай киреше алып келет? Влог алып келбейт. Мен баягы монетизацияга кошкон эмесмин. Рекламага акча албайсызбы? Жок, вообще. Андай албайм. Даже бирөөндө реклама албайм. Кайрымдуулук видеолор эми апакелерибиз, энекелерибиз эми ооруган инсандар да, алар баягы офиске келип калышат, кээде күтүп калышат, мен жумушта эмес болуп калам. Анан кантип тартып бербейсиң? Адам ооруп атат, бир күн убактысы калды дейт, 2 күн убактысы калды дейт. Прям жүрөгүмен киришкен адамдарды уже киришип, до конца туруп, тартып эмет чыгарып беребиз. Анан сиз азыр биздин ортобуздагы маектен мага мындай бир ой келди да. БК бул бир гана такси эмес экен да, мына көрсөчү. Бизде сизди сырдан карап эле БК такси деп билебиз. Сиз өзүңүздүн ичиңизден бир сөз менен айтканда БК бул ким? Бүгүнкү күндө. Жөнөкөй эле бир бала. Аты жок бала. Аты жок бала деп коеюнчу. Өтө мен оюмча скромный жооп болду. Бул атты ким берген мага? Человек Маска деген казакстандык блогер, таанысыңар да? Ооба. Биздин дос бала болот. Сүйлөшүп турабыз. Таанысызбы? Ооба, ал былтыр мурдагы жылдары келип, 2 кыргызстандык чараңга үй алып берген. Жакшы иштерди кылат. Анан мага жана аты жок киши деген фондумун жүрүшүнө дагы ошол Инстаграмды ачып, жол көрсөткөн. Ошол Человек Маска. Жакшы. Өтө сон. Анан жогоруда айтып калдыңыз. Кстати, мен ошол инсандан көбүрөөк үлгү алдым. Анан ошол инсандан көбүрөөк үлгү алып, ошол инсандай болуп, Аллахым берешендерден кыл деп, анан кыргыз элине колдон келишинче, масштабтын колдон келишинче ошол инсанга окшоп биз дагы сооп иштеп калалы дейбиз. Эң сон. Урматтуу достор, Кудайым буйрса, 7-майдан баштап Кыргызстандын болгон бардык кинотеатрларында БК режиссердон мыкты ойлон деген тасманы тартуулап отурабыз. Андыктан бардыңыздар бул тасмага сөзсүз түрдө келип, көрүп, өзгөчө кимде ким бүгүнкү күндө лудомания деп коет, жана ар кандай азарттык оюндарга азгырылып, ошол азгырылып аткандыгын сезгендер болсо, же ошол тарапка барайын деп ойлонгондор болсо, бул тасманы бир көрүп коюңуздар. Мен оюмча убактыңар текке кетпейт. Буйрса. Ооба. Бул тасма негизи эң башкы оюңуз, эң башкы айта турган сөзүңүз, 3 сөз менен айтканда бул тасмадан эмне көрөт элеңиз? Ошону жыйынтыктап айтып коюңуз. Бул тасмадан көрүп, турсасы жок калбагыла. Жок, чын турсасы жок эле калат. Биринчиден ошондойду көрөсүңөр. Бунун аягы
решеткага алып барат, түрмө же өзүңөр асына өлүп аласыңар. Бул көп учурларда ушундай болуп келген. Ошо үчөөнүн бирөөсүнө багыт берет. Болду. Жана эң башкысычы, бул жерге алып баргандыгын баары эле түшүнүп турат, бирок кантип баштап алганын түшүнбөй калат да. Кантип баштап алганын түшүнбөй калат. Кантип ошол нерсеге кирип кеткенин байкабай калат. Ошол же бар жогун жоготуп алгандан кийин, же ошол артка кайтпаган бир деңгээлге келип калгандан кийин көбү түшүнүп калат го бул нерсеничи. Ошол үчүн мисалы жана Чубак ажынын айтканы бар го, мисалы арак эмес, арактын бир туугандарына жолобогула депчи. Мисалы арактын бир туугандары ким? Бул пиво болушу мүмкүн, вино болушу мүмкүн, энергетик болушу мүмкүн, мисалы да. Алкоголь жок деп ичип кое бересиң, азыраак градус деп ичип кое бересиң, бир күнү кантип аракеч болгондо өзү байкап каласың. Ошол сыяктуу бул кичинекей ставкадан, кичинекей нерседен бирөө менен мелдешкенден башталат достор. Чындыгында ушундайбы? Туура. Бирөө менен мелдеше кетесиң. Мелдешүү эмнеге харам дейт? Анткени бул дагы ошону бир тууганы да алып келет ошол нерсегечи. Ошол үчүн бул өтө орчундуу маселе, менин оюмча өтө орчундуу бул сөз. Ошол майда нерселерден оолак болсоңор эле, менин оюмча бул нерселерден алысыраак болосуңар. Сиздин дагы оюңуз, максатыңыз жакшы экен. Ооба, айта кетейинчи. Ооба. Чубак ажы деп калыңыз. Бул жакта максат ажы дамлабызда эле ушул тарбиялык жакка бир аз чакылдырылган. Толук айтпай эле коеюн, максат ажы дамлады эле ошол тарбиялык жакка чагылдырып, жаштар жашоо деген сыноо. Алла таалам берип сынайт, алып сынайт. Ден соолукту берип сынайт, алып сынайт деген сыяктуу сөздөрү бар. Анан 7 майда баардык Кыргызстандын кинотеатрларында жалпы элге көргөзүлөт. Ал эми 6 май күнү жабык көргөзүү болот. Ал жабык көргөзүүгө БК таксист мырза менен чогуу ошол тарткан команда келет, ар кандай ошол медиа чөйрөсүнүн адамдары келет, ата-энелер келет. Ошолор менен биргеликте эң алгачкылардан болуп бул тасманы көрүп калуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Аны атайын БК мырза бүгүнкү күндө бизге чакыруу билетин берип отурат. Ал чакыруу билетин ушу биздин көрөрмандардын арасында ойнотобуз. Ал үчүн БК мырза сиз бир шарт айтыңыз. Биздин көрөрмандар комментарийге ошол нерсени билбейм жооп беришсинби, жазышсынбы, ушундай бир нерсени кылышсын. Анан ошонун арасынан тандап туруп, алдыңкы эң мыкты бир үчөөнө чакыруу билет ыйгарабыз. Мыкты үчөөнө, мындай кылалы, 4 кылалы. Макул. 4 чакыруу билет, жабык көрсөтүүгө. Мындай кылалы анда. Так, кандай задача берсем, мындай кылалы. Эне баарынан кымбат да. 5 эненин тамагынын астына деп коет, балдар жазсын. Бирок комментарийге бир сонун сөз жазсын эне тууралуу. GPT-дан көчүрүп эмес, мындай эркекче жазгыла да, аялдар болсо аялча жазгыла. Мындай жүрөккө тие турган сөз жазсын. Эне тууралуу. Анан ошол жүрөккө тийген комментарий сөз эне тууралуу. Көп лайк алган болсо, Эң көп лайк алган. Элге жаккан үчүн лайк алат. Ооба. Анан ошол себеби эмнеге сиз апаңызды бул тасмага алып барышыңыз керек. Эми ошондой жылуу сөздөр да. Менин апам мындай алып барып көргүм келет, апам менен чогуу отургум келет дейсиздерби, кандай ушул сыяктуу бир жылуу сөз жазсаңыздар, ошол көп комментарий лайк алган болсо, ошол комментарий ошол инсанга 2ден чакыруу билет тапшырып коелу. Болду. Только ошол апасы менен келсин анан, сөзсүз. Макул. Мына сонун шарттар болду. Баардыгыбыз эле апабызды жакшы көрөбүз. Баардыгыбыз эле апабызды баалайбыз, барктайбыз, ыйлайбыз. Ошол апаңыздын бир жагымдуу бир учур тартуулап, чогуу киного алып келиңиздер. Ал үчүн комментарий жазып коюңуздар. Жеңүүчүлөрдүн өзүңүз аныктап. Жеңүүчүлөрдүн ал жактан эң көп комментарий топтогонго алтынды берип кое беребиз. Ал жактан сонун маселе болду. Айтылбай калган сөз калган жокпу? Айтылбай калган сөз калды. Ойлон тасмасы 7 майдан баштап баардык кинотеатрларда чыгат. Ойлонгула, ойлон. Кумардын аягы өлүм. Ошону жакшылап деп айтышым керек эле, айтылбай калды. Ошол достор, сиздер менен бүгүн сонун подкасттын үстүндө БК такс болду. Алып баруучу мен Саламат Иманов болдум. Этно подкаст сиздер менен дагы да мыкты кинолордун үстүндө мыкты каармандар менен сонун маектүү уланта бермекчи. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламаттаңыздар. Мен өчүрбөй туруңуз. Этно медиа рахмат. Мыкты этно деп аты эле ошо этно деп кыргыздын улуттук атында коюшкан. Анан негизи эле кыргыз киносунун өнүгүүсүнө ушундай этно медиа ушундай дагы аябай көбөйө берсин, ушундай эмелер кыргыз киносу дагы өнүгүп өсө берели. Этно медианы сиз колдоносузбу? Ооба, албетте. Ичинен кинолорду көрөсүз. Ооба.
кинолор бар азыр деле менде этно медиа. Сон. Урман достор, буюрса кинотеатрларга коюлуп бүткөндөн кийин ойлон тасмасы биздин этно медиа келет. Этно медиа келгенде бүткүл дүйнөгө эшик ачылат. Каалаган булуң бурчтан, Россияданбы, Москваданбы, билбейм, Америкаданбы, баардык жактан, региондордон кеңири үйгө отуруп алып, бул тасманы көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө. Ошол амандашканча сак саламатта болуңуздар.